11 апрель күнү Москванын түндүк чыгышындагы Ички дарыясына куюлган темир жол көпүрөсүнүн астынан башы таш менен жанчылып өлтүрүлгөн жарандын жансыз денеси табылган. Бул тууралуу Москва маалыматтык агенттиги кабарлайт. Кылмыш болгон жерден полиция канга боелгон 3 таш, маркумдун рюкзагын, бут кийимин, документтерин жана 500 рубль акча тапкан. Документтер боюнча өлтүрүлгөн жаран 1990-жылы туулган кыргыз жараны болуп чыкты. Бирок орус маалымат булактары маркумдун ысымын атаган эмес. Жергиликтүү полиция бул кылмыш иши боюнча иш козгоп, иликтөөгө алган. Өлкө башчысына жолугуу үчүн Ак үй тарапты көздөй Ош шаарынан жөнөгөн 2 аял Жалал-Абаддын Оокен районунан жетишти. Аларга жергиликтүү бийлик тарабынан тоскоолдуктар болуп жатканын билдирген. Биз көп баскандыктан буттарыбыз ооруп калды. Түнөө маселеси да ар кандай болуп жатат. Биринчи күнү өзгөндөгү мечитте түнөдүк. Эми жергиликтүү бийлик маселеңерди чечип беребиз. Артка кайткыла деп тоскоол болуп жатат, дешкен алардын бири Гүлнара Мырзакаримова аймактык журналисттерге. Ошондой эле президенттикке жолугуу үчүн Бишкекте көздөй жөө жүрүшкө чыккан аялдар баса берип буттары шишип, эзилип кеткендиги бут кийиминин байпагын чечип журналисттерге көрсөтүшүп, биздин жергиликтүү бийлик максатына жетпейт деп ойлошту окшойт. Эмне болсо да Бишкекке барабыз. Өздөрү 1 километр басып көрүшсүнчү. Алар 8 апрель күнү Ош шаарынын Бишкекке жөө жөнөшкөн 2 күн ичинде 112 километр жүрүшкөн. Биздин каналга катталууну жана ой пикир калтырууну унутпаңыздар.